15 minut neydi? Söylüşe turayız. Хорошо? Efir mi? Efirde vestet koysam sırası. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum hurmatlı bekendeshler, dostlar, tuğanlar. Men bir iki minut keçik oldum. Aytkan vaqtimda çıkılbay. Albatta men nemis bola albayt ekanman. Biroq sizlerge özümdün aytayın деген oyumdu aytıp kalışqa hareket kılayın. Sizler bunu bölüşüp koyuңuzдар. Егер мүмкін болса, достарға, таныштарға бұяқта бір жақсы сөз болады деп айтып қойыңыздар. Мен айта тұрған сөздер бұл талаш тартыштуу. Аябай сіздерді мындай ойыңыздардыға бүлік салышы мүмкін. Ошондой болса дагы угуп коюңуздар аяғына чейин. Анан жанагындай сөгүнгөндөр, жөндөн эле чечара бергендер неме кылбагыла, аралашпагыла. Мен капа болбойм дагы, бөлүшпөгүлө дагы неме кылбагыла. Комментарий жазбагыла. Жамбыл дегендин мааниси кандай? Куба Умаров. Жамбыл дегендин мааниси, жамбыл деген чөп бар. Анан бул Райхан, жамбыл деген бул да жыттуу тамакка кошо турган чөптөр да. Муну жакшы билесиздер. Бизде Райхан Шукурбеков деген киши бар, Жамбыл Жабаев деген киши бар. Казак менен кыргызда бул аттар кеңири пайдаланылат. Ошондуктан сиздер кабыл алып коюңуздар. Менин атым Жамбыл Бек деп акелериме, Каныбек, Жаныбек деген акелериме уйкаштырып койгон экен атынан. Эмесе бул теманы кое турайлы. Мен азыр сиздерге чыкканымдын себеби туугандар азыр ушундай чоң талаш болуп атат. Эмне үчүн Садыр Жапаров 2 айдан кийин шайланбай калат, өзүнүн талапкерлигин президенттикке кое албай калат деген суроолор болуп атат. Мен сиздерге айтып коеюн, койсо болот. Садыр Жапаров койсо болот. Ал үчүн мынау 2010-жылкы Текебаевдин чыгарган баш мыйзамынан баш тартыш керек. Мына ошондо бул баш мыйзам өзүнүн эмесин, миссиясын аткарып бүттү деп ойлойм. Бул эч качан немеге алып келбейт. Куба Умаров, президенттик шайлоого катышасызбы? Мага катышканга болбойт экен уже. 66 жаштагылар катыша албайт экен. 65 жашка чейинкилер гана катышат деп муну чектөөнү коюшканда 35 жаштан 65 жашка чейинкилер гана коят деп. Бирок башка мамлекеттерде 71де, 91де дагы коюп неме президент болуп атпайбы? Мына Малайзия, Сингапур жактарда. Эми бул дагы биздин улуттук мамлекеттүүлүгүбүздүн тажрыйбабыздын аздыгынан ошондой болуп атат. Биздин мыйзамчылар, саясатчылар оюна келген мыйзамды жазып ушундай нерсеге келдик, тупикке келдик. Бул туңгуяктан чыгыш үчүн биз мындай шашпай, сөгүнбөй, сагынбай, жөндөн эле кыйкыра бербей, анан кээ бир адамдар башы жетсе де жетпесе деле мынандай болуш керек, 30 депутат болуш керек, 7 депутат болуш керек деген дагы сөздү айтып атпайбы? Бул не деген неме? Ушунчалык да тырыш болосуңар, ушунчалык дагы чектелүү болосуңар. Андай болбош керек туугандар. Биз мамлекеттин өнүгүшү үчүн, мыйзамдуулуктун бекем болушу үчүн биз ошол мурдагы биздин азыркы күнгө чейинки мыйзамдарды карашыбыз керек. Мисалы, 2010-жылкы Текебаевдин баш мыйзамы легитимдүү эмес. Аны мен далилдеп берейин. Биринчиден, Текебаев муну кандай кылган? Ушундай ошто тополоң болуп, улуттар аралык кагылышуу болуп атканда 2010-жылы
так 425 адам набут болгон улуттар аралык кагылышууда. Ал эми Бишкекте 86 азамат курман болуп, миңдеген адамдар жарадар болгон. Баягы куралдуу көтөрүлүш болгондо. Мына ушул маалда эл тынчтыкты каалап турган эл ошо мейли Текебаевдин айтканын боло берсинчи деп кол шилтеп туруп, шайлоого, референдумга барышып добуш берген болсо. Бирок ал жерде деле фальсификация толук болду деп ойлойм. Ага мындай мүмкүнчүлүктөр бар эле да, бийликтегилер, ошол убактылуу өкмөттөгүлөр дагы ошондой фальсификацияны пайдаланышкан. Ошон үчүн эптеп референдумду өткөзүп, өздөрүнүн ошол Текебаев ойлоп тапкан мыйзамды, иштеп чыккан мыйзамды кабыл алышкан. Мейли боло берсинчи деп. Анан ошол нерсе мына бүгүн 10 жылдан кийин биздин өлкөнү, мамлекетти мындай туңгуюкка алып келди. Өзү конституцияны жазуунун дүйнөлүк нормасы, эрежеси бар. Ошо эреженин бирөө да сакталган эмес. Мисалы, баш мыйзамды жазыш үчүн бардык айыл өкмөттөрдөн, бардык райондордон, бардык айыл өкмөттөн сөзсүз бирден же экиден өкүл келиш керек экен. Ошолор келип топтолгондон кийин алар жөн эле келбестен ошол жерде ар бир статьяны, конституциянын ар бир статьясын талдап, ар бир беренесине маани берип, добуш берип, анан ошол добушта көпчүлүк добуш менен алган, мисалы 50%ден ашык добуш алган макул болгон болсо, конституцияны багы немелерге кабыл алыш керек экен. Анан ошол жерден жылбай отуруп, ар бир статьяга добуш бергенден кийин ошол катышкан ар бир өкүл мейли ушул статьяларды кабыл алдык, ушуга макулбуз деп конституциянын аягында анан кол коюп бериш керек экен. Андай кылган эмес да. Текебаев андай кылган эмес да. Текебаев көчөдөн эле бир 25-30 адамды топтоп алып, өзүнүн талапкерлерин, өзүнүн талапташтарын, өзүнүн тааныш-тунуштарын топтоп алып эле конституцияны жазып болгон. Бул конституция легитимдүү эмес. Себеби бүт Кыргызстандын өкүлдөрү камтылган эмес. Ошон үчүн аны жокко чыгарса болот. Жөн эле. Бул туура эмес экен деп туруп. Эч ким эч жака арызданып бара да албайт. Анын талапташтары дагы туура түшүнөт. Эл да туура түшүнөт. Себеби бизге ушул Текебаевдин 2010 жылы июль айында жазган конституциясы Кыргызстанды тупикке, то есть туңгуюкка алып келди. Мына бул азыркы бүгүнкү көрүнүш. Ошон үчүн биз мындан баш тартышыбыз керек. Ал эми 2003 жылкы Акаевдин талапташтары жазган 2003 жылкы конституцияда дагы туура эмес жерлери көп. Ал өзү туура эмес. Ал 93 жылкы конституцияны жокко чыгарган. 94 жылы 21 ноябрда бул киши өзүнүн талапташтарын топтоп алып 155 адамды статьянын 46 статьясын өзгөртүү киргизген. Өзү Америкада бир эле статьяны өзгөртүш үчүн референдум өтүш керек экен. Булар жөн эле 46 статьяны каалагандай өзгөрткөн да. Ошон үчүн анан буну өзгөрткөндө кимдер? Конституционное совещание деген баш мыйзамда жок, конституцияда жок уюмду, топту алып келип алып туруп эле бир банда да, бандиттерди башкача кантип айтасың? Бир банданы алып келип алып конституцияны өзгөртүп салган. Ошон үчүн азыр Садыр Нуркожоевич эч коркпостон, аянбастан, тартынбастан туруп 93кө өттүк деген токтом жазыш керек. Болгону указ дагы эмес.
жөн эле токтом. Бул ошол токтомду чыгарып туруп, анан 93-жылкы конституцияны бузгандардын үстүнөн кылмыш ишин козгоп коюш керек болду. Алар эмне үчүн өзгөрткөнгө укугу бар, каяктан уполномочия алган. Ошол кол коюп бергендердин бардыгынын үстүнөн кылмыш ишин козгосо болот. Ошону менен биз туура жолго түшөбүз дагы. 93-жылкы конституцияда андай чектөө жок. Кааласа ар бир инсан, ар бир саясатчы президенттикке да кое алат, депутаттыкка да кое алат, парламенттик депутатка да кое алат. Мына ушул эле. Эми ушуну көбү түшүнбөйт. Түшүнсө дагы түшүнгүсү келбейт. Бирөө айтат, 40 райондон дейт, 40 депутат болсо болот дейт. Ал деген эмне деген келесолук, 17 миң халкы бар, 21 миң, 27 миң халкы бар райондор бар. Чоңалай, Чаткал, Тогуз-Торо деген. Ал эми 400 миң халкы бар райондор да бар да. 280 миң халкы бар, 270 миң халкы бар райондор бар. Гигант райондор. Буларды эмнеге кармап отурат? Мамлекет, биздин жетекчилер административдик бөлүнүштү дагы туура кол жасай элек да. Мисалы, Ноокат район жок дегенде 2-ге бөлүш керек. Кара Суу район 3-кө 4-кө бөлсө болот. Өзгөн район дагы 2-ге 3-кө бөлсө болот. Дагы Сузак районун бөлсө болот. Мына ушул гигант райондорду бөлүп туруп, анан райондор жөнүндө, областтар жөнүндө алардын райондор менен областтардын статустарын аныктап туруп, анан кийин ошо райондордон ар бир райондон бирден болсо деген глупый мындай сунуштарды анан киргизсе болот да. Ансыз болбойт. Мисалы Ош шаарындагы 2 районго бөлүш керек. Дарыянын оң жак өзүн, сол жак өзүн бөлөк кылып 2 башка район кылса болот. Ош шаарын. Муну дагы жасашкан жок. Анан бардыгы мындай баягы өзүнүн порядогу менен, өзүнүн ыкмасы менен, эрежеси менен бөлүп албай туруп эле анан кийин шарт эле биз 40 депутат болот деген дагы эмне деген сөз? Ошол эмне үчүн 40 болот дегенди аргументтештире албайт деген сунуш кылып аткан. 70 деген да туура эмес. 70 деген өкүлдөр палатасы болгон бизде. 35 мыйзам чыгаруучу, 70 өкүлдөр палатасы. Ошо өкүлдөр палатасын экөөнү 2-ге бөлүп алып, Акаев үзөңгү куушту Кытайларга өткөрүп берип атканда, булардын үстүнөн ар бир баягы эми мындай чукулай берсе табылат да, ар бир адам үстүнөн кылмыш иши табылат. Баягы улуттук коопсуздук бөлүмүнөн бир-экөөнү алып келип, жана ички иштер министрлигинен, ген прокуратурадан адамдарды салып туруп эле баягыларды депутаттардын баарын коркутуп, үркүтүп, немени добуштарды алып алган. Мисалы 35-тен 20 чакты адам үзөң угуш берилсин десе, 70-тиктен 40-тан ашык адам берилсин деген добуштарды беришкен. Себеби алардын бардыгын коркутуп алышкан да. Ошон үчүн 70 дагы, 35 дагы, 60 дагы, 40 дагы туура эмес. Ал деген бир ген прокуратурадан бийликке келген адам муну сөз пайдаланат. Ген прокуратурадан, тиги СМБдан, МВДдан бир-экөө үч тергөөчүн салып кой деген, алар коркутуп үркүтүп эле анан добуштарды бузат экен да. Адамдын эркиндик бербей депутаттарга. Анан алар чалды куйду добуш бере башташат экен. Ошон үчүн биз үзөң угушту алдырганбыз. Бизге эң оптималдуу 105 депутат бул көп. Албетте, бирок бул эч кимден коркпой турган цифра да. 105 депутат. Булар эч кимден коркпойт. Генеральный прокуратурадан да коркпойт. Корксо бир-экөөнү неметер. Анан булардын бардыгына чабуул жасаштагы бийликтер анан болбойт. Мүмкүнчүлүгү болбойт. Ошон үчүн туугандар,
105 бұл ең оптималды, ең тура варианты. 105 депутат болса болады. Бұл 93 жылғы Конституцияда жазылған. Ошондуктан туғандар, бардыңыздар, мені тура түшүнүңүздөр, 93 жылғы Конституцияға өтүү жөнүндө биздин биздин мурдагы легендарлуу парламенттин депутаттары чыгарган ушул баш мыйзамды колдойлу. Садыр Нуркожоевич эгер президент болсун десеңиздер 93-кө баралы деп кыйкыргыла. 93-кө бара турган болсок 105 округтан 105 депутат келет дагы. Президентти ошол 105 округтан келген депутаттар өздөрү эле шайлап алышат. Бул эң туура вариант. Башка вариант болушу да мүмкүн эмес. Андай бизде мүмкүнчүлүк да жок. Кыргыздын башка мындай акылга сыя турган жолу да жок, мүмкүнчүлүгү да жок. Ошондон туугандар туура түшүнгүлө, кичине саясий ой жүгүткөндү үйрөнгүлө, жөн эле кыйкыра бербестен мынандай болуш керек, андай болуш керек деп, тиги депутаттар биротоло үйлөнүп калышкан да оратор болуп. Алар биздин ушул элди ар нерсени айтып, ар жыландын башын чыгарып, ушул акыбалга алып келди мамлекетти. 2010 жылкы Конституциядан баш тартыш керек. 93 жылкы легитимдүү, эң туура. Биз мындан 26 жыл илгери 1994 жылы 21 ноябрь күнү 93 жылкы Конституциядан баш тартылган. Ошондон бери укуктук талаага кире албай жүрөбүз. 26 жылдан бери. Акаев кетирген, Бакиев кетирген, Атамбаев, Текебаев, Жээнбеков кетирген каталарды кайталабаш үчүн сөзсүз 93-кө барыш керек. Башка жолубуз жок. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, урматтуу мекендештер. Биздин жаштар, биздин билимдүү инсандар мени туура түшүнөт деп ойлойм. Эгер туура түшүнө албасаңыздар, анда дебатка чыгайлы. Биздин каарман журналисттер бизге дебат уюштурсун. Ошол Текебаевдин өзү менен деле боло берет. Текебаевди колдоочулар менен жана Садыр Нуркожоевичти колдоочулар менен чогуу мен даярмын дебатка. Бардыгына түшүндүрүп беребиз. Биз эң туура жолго түшөбүз ошондо. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Кыргызстанда барчылык, токчулук, тынччылык, ынтымакчылык болсун. Баягы ынтымакчылык болсун деген сөз бул аябай жакшы сөз. Бирин бири уксун деген сөз. Анан бирибизди бирибиз укпай, ар ким өз оюбузга келгенде айтып, анан сөгүнүп, сагынган бир акмактарга теңелбей, барыбыз туура жолду табайлы. Кыргызстандын асманы ачык, күнү жарык болсун. Чоң рахмат.